классташ, курбу кыздарга жагыш үчүн эле ырдачым. 19 жыл болуп калыптыр. Өзүңүз айталы, өзүңүздөн ашык болот. Эң негизгиси Бек аке өзүнө концерт койло экен. Чай концерт койло экен. Малика Дина дагы келели экен. Мен бактыңыздар өзү здоровый, чоң болушат да. Кыргыз элибиз бар болсун. Мында дагы ошо жакшы оон чырчы болбой каласың эгер күндө баягы чыгармачылык менен аракет кылбасаң. Мен ушинтип Малика Дина десе башкача бир кандай десем көздөр менен тосолгон адамдарга мен кызыбызды күйөөгө чыгарып Акыры эптеп күйөөгө чыгардык деп. мактуулук кылдык. Мен өзү жашоодо бир жерде актёрмун, мен жакшы эле деп коем. Салам YouTube көрүүчү, сиз Let's Go KG каналын көрүп жатасыз. Биз адаттагыдай эле сиздерге кыскача чыгарылыш тартып беребиз. Кайсыл жерден, эмне болгон жерден десеңиздер, Бекбарбиев жана Малика Дина 21 март Норуз майрамына карата өзгөчө сонун концерт берип турат. Биз ошол концерттен сиздерге кыскача сонун чыгарылыш тартып беребиз. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Salonga barıp, çaşlarını moş kılıp jasatıp gelgen ayımlar var mı priz berem? Kim var? Berke deydi, özü turmay, hazırlılar. Ortadan turuş gerek, ortaga çıkış gerek. Adayın ol yerde bireyeceğiz. Kol çarpmayımsa tuğanlar. Salonga girip, kay salonga girdiniz? Özgün Reynolds, Almaz restoran masasında. Anne sana. Adres varmayın oldu. Konkret ne oldu? Sizge ya belek vereyim mi? Ya hayır, salonda çatılı vereyim mi? Sertifika. Birinciden şartçılık sonun casalıktır. Uçuncu ayınların arasından sizge konkret yokluğuna baylanmıştı. İkinciden sonun böyle giyip gelipsiz. Üçüncüden uçuncu ayınların arasından nakla durmalarınız. Бул жак Мурат Сарыков бүгүнкү кеченин алып баруучусу менин агайым. Мен ушул даражага жеткирип, ушу журналисттик жолго аттанышмадагы чоң себепкер. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Алгач эле майрамдык маанайыңыз кандай агай? Майрамдык маанай жогорку деңгээлде. Бүгүн ушу Өзгөндүн жигиттери жакшы, Өзгөндүн элине деп жакшы бир иш-чара кече уюштуруптур. Кечеге аябай жакшы ырчылар келиптир. Кыргызстандын менмин деген жогорку деңгээлде өтүп атат десем болот. Элдин маанайы жакшы сон. Бүгүн концертте эмне өзгөчөлүктөр болот башка концерттерден? Өзгөчөлүктөрү ырчылар жандуу үн менен ырдап атат. Фонограмма ырдаган жок. Ушул убакка чейин канча шакирт тарбиялап өстүрдүңүз? Бир 15ке жакын тарбиялап өстүрдүм. Эми биздин мына YouTube көрөрмандарыбызга өзгөчө майрам менен бир канчада алып барчусуз го мындай өзгөчө куттуктап коюңчу. Let's Go KG каналынын катталуучулары баарыңыздарга майрамыңыздар менен, анан кимде ким Let's Go KG'ге каттала элек болсо, подписаться баскычын басып, чекесине кичинекей коңгурок бар, ошону басып койсоңуздар, катталасыздар. Кызыктуунун баардыгын ушул жактан көрөсүздөр. Буюрса. Калат элек, өзгөчө калат элек, оригиналдуу сизден. Кыргыз элибиз бар болсун. 30 жылдан ашуун сахнаны багындырган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекбарбиев тосуңуздар кол шабуулар менен.
Hurmatlı ayın tuğanlar, бүгүнкү ушул кечиңиздер менен сиздер менен башкача дастаркандын үстүндө жакшы маанайда көз көрүшүп турганыбызга мен абдан кубанычтамын. Куш келипсиздер. Мына алдыдагы 2 саат убакыт ичинде сиздер менен чогуу болмокчубуз. Өзгөндө курчакта эл көп. Бирок ошолордун арасынан сиздер ушул жерге келип турганыңыздардын өзү биздин талантыбызды, ырларыбызды абдан жогору баалап ушул жерге келип отурат деп биз билебиз. Ошондуктан бүгүнкү концертибизде ырларыбызды абдан жакшы аракеттер менен ырдап бергенге аракет кылмакчыбыз. Бүгүнкү концертибиз жакшы болуш артисттерден эле байланыштуу эмес, сиздерден дагы могул жакта сахнада кызмат кылган жигит кыздарга тоскоол болбоңуздар. Бул жерде мен көбүнчө поклонницаларым экен. Мен поклонницаларым өзү здоровый, чоң болушат да. Ана 100 грамм ичкенен эле бек акыбасты ойлоп колтуктап сүйлөп берет. Ошондой кылмай жок. Ошондо концертибиз абдан сонун болот деп ойлойм. Сиздер менен бүгүн чогуу ырдашабыз. Башка таланттарыбыз да биздики абдан көп. Урматтуу достор, мен аябагандай азыр мынтип сүрдөп турам. Анткени мен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти биздин дагы агайыбыз Бекборбиев агайыбыздан интервью алган турам. Алгач эле саламатсызбы агай, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Майрамдык маанайыңыз кандай агай? Эң алгач эле. Салам алейкум. Майрамдык маанайым абдан жакшы, концерттик маанайым дагы абдан жакшы. Буйруса концертибизди коюп атабыз, жакшы концерт болот деп. Настрой ошондой, байбай. Бүгүнкү концерт кандай өтөт? Кандай өзгөчөлүктөр менен коштолот? Эми бир сонун өзгөчөлүктөр болот деп калп айткандан алысмын. Кайдимкидей эле концертим болот, мисалы үчүн. Өмүр бою коюп келаткан эле аккордеон менен ырдайбыз. Мындай эл менен жан дүйүм менен ырдашабыз. Менче элге жагат. Анан кийин болгон аракет күчүбүздү жумшайбыз ошо жакка. Аккордеон менен жандуу дагы ырдайсызбы? Ооба, жандуу да ырдайм. Анан кийинки суроом, негизи эле мына алгачкы обонуңуз, алгачкы ырыңыз качан кантип пайда болду эле? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми алгачкы обонум менин алгачкы обонум кийин элдерге чыкпай калды. Бир ырым бар болчу, 7-класста жазган. Бирок ошондон кийин жазган ырым азыр эл аралап ырдалып жүрөт, жанагы. Аста сен да мага көз кырыңды саласың деген ошол ыр мен 7-классында ыры. Сиз негизи эле эмне кантип мына ырчылык жолго, обончулук, аткаруучулук жолго эмне үчүн аттанып калдыңыз? Же жаш кезиңиздеги кыялыңыз ушундай беле? Эми мен өзүм негизи атамдын кесибин жолдоп агроном болом деген. Тилекке каршы агроном болбой мен политехке жол куруучу кесибине тапшырып ошол жакта окуп калдым. Бирок эми ошо айтпадым, жанагы мектепте окуп жүргөндө эле анча-мынча ырларды жазчым. Эми мен антип чоң ырчы болуп кетейин, обончу болуп кетейин деп ырларды жазчу эмесмин. Мен жөн эле өзүм Жүрөктөн чыккан сөздөр. Мындайча айтканда, баягы жаштык кес менен айтканда, өзүбүздүн классташ, курбу кыздарга жагыш үчүн эле ырдачым. Анан кийин мындай болуп, кесибим болуп каларын билген эмесмин. Анан мына келечекте буюрса ырчы болом деген, обончу, аткаруучу болом дегендер бар да, мына бизди көрүп аткандар балким ошолорго сиз кандай эмне кеп кеңештерди бере аласыз? Эми бул чыгармачылык, бул эмгекти сүйөт. Чыгармачылыгың үстүндө иштебесең, аракет кылбасаң, тез эле элдин арасында унутта каласың. Эгерден багы элге таанылып калган болсоң, таанылып элек болсоң, анда таанылбай каласың. Айтор
Таанылгандан кийин дагы бул иштеп туруш керек, убакыт бөлүп туруш керек деп ойлойм да. Күнүнө 1-2 саат сөзсүз түрдө чыгармачылык убакыт бөлүп турбаса, бул мисалы үчүн жана спортсмендер тренировка кылып туруш керек го. Ошондой эле кеп жакшы спортсмен болбой каласың да эгер күндө тренировка кылбасаң. Мында дагы ошо жакшы оончурчу болбой каласың эгер күндө баягы чыгармачылык менен аракет кылбасаң. Анан сиз өзүңүз айтып калдыңыз, мына тренировка кылып туруш керек деп. Сиз күнүнө же кандай тренировка кыласыз? Канча саат? Спорт мененби? Жок, мына чыгармачылык менен. Мен күнүнө 1-2 саат бөлөм. Атайын чыгармачылык үчүн сиз күнүнө 2 саат бөлөсүз. Ооба. Рахмат, концертиңиздерге дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат агай. Байлыңыз. Бек акебиздин ыры менен ырдап чыгып, ар бирин жаттап, анан бир оюн бар болчу, ушу өзгөн жергесинде ушу Бек акебизди чакырып, бир концерт берип, элдерди топтоп, бир концерт берейин деген оюбуз бар эле. Ошол ой, ошол ниет бүгүн ишке ашып отурат. Бардыгыңыздар куш келипсиздер. Мен ушу Бек акебиздин «Мен айдоочу» деген ырын жакындан баштап ырдап баштадым. Ошолорду сиздерге гүлдөс таратар сынайм. Азыр мен жанында турган инсандар бүгүнкү кеченин уюштуруучулары. Бул жерде шашып бушуп зорго кармадык, мына антрак болот ичкерде, ошол учурдан кармап пайдаланып интервью болуп атабыз. Ага чейин эч кандай убактысы болбой, буту-бутуна тибей чуркап жүрүшөт. Алгач эле ассалому алейкум. Кандайсыз? Бул жак Алмаз агабыз, Аман агабыз, уюштуруучулар. Эң алгач эле майрамдык маанайыңыздар кандай? Баарынан майрамдык маанайын сурап атабыз. Эң алгач элечи. Майрамдык маанай азыр биринчи жолу уюштурдабыз да. Бул мындай концертти биринчи жолу уюштурдабыз. Досума көз сүйлөшүп атайын. Бек акебизди урматтап, сыйлап, ошо ырлар менен чоңойгонбуз. Ошондуктан биринчи тойдун башы кыйын экен. Адамдарды жайгаштырып, ошо башы ызычуу болуп эле азыр эми өзүбүзгө келип атабыз да. Азыр эми бардык той өзүнүн ордуна түшүп кетти. Курчап элине, өзгөн элине, ошо өзгөн общий өзгөн элине рахмат. Ошо жакшы, азыр элдердин маанайы аябай сонун негизи. Биринчиден бул тушоо кесүү концертибиз болуп атат. Биздин иш чара болуп атат. Сиздер уюштурган. Ооба. Анан мен ойлойм, элдин маанайы азыр жакшы эле, буюрса. Дагы кемчилик болсо болгон жерлери болгондур, бирок биз үчүн бул сабак болуп калат. Кийинкиликке дагы алдыда жакшы максаттарыбыз бар. Буюрса дагы чоң иш чараларды уюштурсак деген. Урматтуу достор, бул жакта турган Аман агабыз буюрса чыгармачылык жолго жаңыдан кадам таштап атат. Буюрса ыр жазды, клип тартты. Бекборбиев агабыздын «Мен айдоочу» деген ырына. Мен айдоочу. Экинчи ырыбыз. Биринчи ырча «Мен айдоочу», экинчи «Кош болсуй» деген ыр. Жакында буюрса телеканалдардан, YouTube каналдардан, ошондой эле муз каналдан дагы көрүп каласыздар деген ниеттебиз. Чоң игиликтерди каалайбыз. Анан экөөңүздөр чогулуп калыпсыздар. Биздин каналга көрүүчүлөргө бир аз күлкү тартылап койбойсуздарбы? Мындай серьезный сүйлөп атабыз го, ошого мындай кичине мындай күлкү тартылап койбойсуздарбы? Анекдот айтып бересиздерби же эмне кыласыздар? Экөөңүздардан кыскасы биздин көрүүчүлөргө бир аз позитив болсун. Бул досум аябай. Жок. Серьезный кылган аябай тамашакей болот. Мен мындай интервью менде боло элек да. Азыр мындай келгенде кичине сөз качып кетип атабы.
Эң негизгиси ушул канал, ушул канал мына Let's Go KG деген канал экен. Ошо катталыңыздар, кошулуңуздар, мына иш-чараларды ушундай Чоң рахмат. жакшы нерселерди көп тарта бергиле. Силерге да чоң рахмат келип, ушинтип бизди кичине болсо да азыр Алмаз айтмакчы биз мен ушу жолдо деле биринчи жолу интервью болду да. Мындай айтканда мен эми биринчи жолу интервью болду да азыр. Силерге чоң рахмат негизгиси. Токтор жери биздин тушоо кесиби. То интервью, то концерт Эң негизгиси Бек аке өзүнүн концерт койло экен. Ушундай чай концерт койло экен. Малика Дина дагы келеле экен. Куршаптын кызы дагы. Анан экөөнү чакырып, кимди чакырабыз? Бек аке бар. Анан ким дуэт ким бар кыздардан? Малика. Жүрөгүм дүгүдүктай ошону чакырайлы. Куршаптын эли, Куршаптын кызы как раз ошентип чакырып калдык негизги. Кийинки концерт ким менен анан качан болот? Балким күткөндөр бардыр. Ошол жөнүндө кыскача айтып коесуздарбы? азырынча План боюнча сыр бойдон ала берсин, бирок эми ниеттер бар. Эмне кичине чекесин чыгарып койбойсуздарбы? Элдин кубулуна толгон эле бир ырчы келет буюрса. Ошо Нурлан Асипке суроолор көп болуп атат. Ошону алып келсек деген ойлор бар азыр. Буюрса өзгөн жергесине дагы Нурлан Асипти алып келип чай концерт берейин деген чоң Өзгөн жергесинде Нурлан Асип, анан Ошко Севинч деп келесиз, Кудай буйрса. Чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Барлыгыла. Рахмат чоң. Let's go. Алдыңыздарга чакыра турган таланттуу кызыбыз, Өзгөндүн кызы, Кыргыздын кызы, Кыргыз эстрада чылгызы, кол чабуулар мен деп коюп кетти. Малика Дина туугандар, кол чабуулар. Чоң рахмат. Көңүлдүү кечигиздер менен. Бүгүн ушул Куршаб айылына келип, сиздер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Сиздерчи? Биз кезектеги интервьюну өзүнүн мукам үнү менен көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Малика Динадан алган турабыз. Алгач эле саламатсызбы? Майрамдык маанайыңыз кандай? Абдан жакшы. Мына биздин көрөрмандар менен учурашып алсаңыз болот. Саламдашып. Баардыгыңыздарга салам айтамын. Сиздер менен ушул майрам күнү ушул жерге келип жолугушуп атканыма кубанычтамын. Биз мына кичинекей кезибизден эле сизди телевизорлордон көрүп жүрөбүз. Кичинекей кезиңизден бери эле ырдап жүрөсүз да. Негизи ушул сахнага чыкканыңызга, мына чыгармачылык жолго аттанганыңызга канча жыл болду? 19 жыл болуп калыптыр. 19 жыл болуп калыптыр. Өзүңүз айталы, өзүңүздөн ашык болот. Ооба, 6 жашыман бери ырдап келдим. Бирок эми ырдаганым кандай десем, бир ырдап, бир бар болуп, бир жок болуп ушинтип жүрүп, анан азыр 25 жашыман баштап мен мындай жакшы кадам таштап аттанайын деп аткан кезим. Эмне үчүн андай бир баштап, бир таштап өзүңүз айткандай, эмне үчүн, эмне себептен андай паузалар болуп калат да? Бир карасаң, башка бир профессияга кетип калайын дейсиң, эми кандай десем, бир окуйсуң, бир чет өлкөгө кетип каласың, ушинтип эле убакыт өтүп кетти. Бир маалда эч ырдагым да келбей калган болчу. Бул бир 15 жаштарымда болуш керек. Анткени эми жаш кезиңде эмне гана болбойт. Ойлор чачыран болуп коюш. Ойлор чачырап, мага ушул керекпи же керек эмеспи деп көпкө ойлонуп атып, анан серьезно чыгармачылыкка келишейин деген убактым азыр болуш керек. Азыр буюрса мындай өзүңүз айткандай серьезно чыгармачылыкка кийлигишип атасыз. Буюрса,
акырындан. Анан концерттин жүрүшү боюнча бүгүнкү концерт кандай өтүп атат? Сиздин купулуңузга толуп атабы же андан дагы ашыкча болуп атабы? Мен бир эле сөз айта алам, бүгүнкү концерт өзгөчө өтүп жатат. Анткени бул жөн эле бир айылга келип концерт коюш эмес, бул менин атамдын туулган жери, атамдын кичи мекени. Ошондуктан бул жердеги концерт мен бир кандай десем, көңүлүмө толуп, ушунчалык жүрөгүм жылып, мени ушинтип Малика Дина десе башкача бир кандай десем, көздөр менен тосолгон адамдарга мен өтө таазим кыламын. Рахмат. Бүгүнкү уюштуруучулар дагы, Аман Байкеге дагы чоң рахмат. Ушундай бир возможность берип жолугуштуруп атканына мен чоң рахматымды айтам. Биз адашпасак, өзүңүздүн жериңизге, өзүңүздүн элиңизге алгачкы жолу концерт коюп атасыздар, Ооба. Негизи эле мына чыгармачылыгыңызга кайтсак, качан өзүңүздүн мындай жеке чоң программадагы концертиңизди качан куярмандарыңызга тартуулайсыз? Чындап келгенде бул мен үчүн оңой нерсе эмес. Бул нерсеге дагы бир өз убактысы чыгат, өз убактысы келгенде мен даярмын. Мен ушундай бир чоң өзүм каалагандай, мен кичинекей кезимден бери кыялымда жүргөн концертке мен мындай серьезный бир шаг менен келип анан коем деген үмүттөмүн. Анткени мен кое турчу концерт бул жөн эле чыгып он ырырдап кетиш эмес. Ошондуктан мен качан даяр болгондо Кудайым буйруп, ошол күнү сиздер обязательно барыңыздар, билесиздер. Буюрса мындай жөнөкөй эле концерттердей болбойбу, өзгөчө мындай шоу программаларды күтсөк болот экен. Өзгөчө шоу программада дагы эмес, кеп билесиздерби, бул ушул ырчынын болгон творчествосу, ырчынын болгон ырлары чогулуп, мындай жүрөгүңөн арнасаң, ошол өзгөчө концерт деп ойлойм. Ошол жүрөктү дагы арнаш үчүн жүрөктү даярдаш керек экен. Ошондуктан жүрөгүңүз качан даяр болот эми? Примерно дегендей. Примерно дагы айта албайм, анткени эртең эмне болорун дагы билбейм мен. Ошондуктан Кудайым буйруган күнү. Рахмат, чыгармачылыгыңызга чоң ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, сиздерге дагы ийгилик. Чоң рахмат. Аз менин жанымда турган инсандар түштүк жергесиндеги менмин деген музыканттардын бир эски каршылардын жанында турам. Бул жайга Алтын агабыз, Нурбек агабыз. Ассалому алейкум биринчиден. Кандайсыздар? Майрамдык маанайлар кандай? Негизи. Майрамдык маанайлар сонун. Быйыл өзгөчө негизгиси Орус Сыркоодон былтыр бул маалда Орус жок эле, быйыл болуп атат, ошобузга шүгүр.
Нурбек. Майрамдык маанай кандай сизде? Майрамдык маанай жакшы. Бек агабыздын концертинден калбай барабыз. Бүгүн дагы өзүбүздүн жерибизге келген үчүн келип отурабыз кичине. Алгачкы ырларын бир дагы жанынан угайлы деп өзү дагы мамилебиз жакшы. Анан негизинен могу музыканттык жолго сиздер канча аттанып калдыңыздар? Баштагы кыйынчылыктар болду беле ошол жөнүндө? Алтын музыкант биринчи. Мен просто чындыгы муну эч чынында айтам. Мен негизги биринчи аккордеон колума кармаганда мен ушу Бекборовичтин ырлары менен баштанып ошо менен шыктангам да. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе Бекборович агабыз ошо 30 жылдан бери Куршап жергесине келе эле бүгүн ошо Кайнар ресторанына келип бүгүн азыр концерти болуп атат. Эң сонун деңгээлде өтүп атат. Жандуу ырлар, эң сонун ошо негизгиси мен ошо аккордеондон баштаганмын биринчи. Аккордеондон баштаган ошо Бекборовичтин ырлары менен баштап кийин анан Ямаха үйрөнүп анан ошо звук оператор болуп калдык окшойт азыр. Ошондой. Ушул аккордеон менен биринчи Бек агабыздын Жаз жамгыры деген өзүнчө эле бир эрүү келип, ошону ойноп, анан ошо боюнча кызыгып улантып, аккордеондон кийин биздин пешенебизге синтезатор Ямаха чыгып кетти. Анан Бек агабыздын ырларын Ямахада ырдап жүрдүк. Мен көбүнчө ушул тойлордогу Бек агабыздын ырларын кыскасы бардын ырдайт элем. Көпчүлүгү менен анча-мынча урушуп кетет элем. Сен Бектин ырларын ырдайсың дей берет дегенге чейин болгон. Кийин ошолор кайра жакшы экен деп өздөрү айтып, ушул убакка чейин азыр биз ушул ырларын угуп жана ырдап келебиз. Анан таанып аткан болсоңуздар, Нурбек агабыз эфир сериалында актер. Эфир сериалында кантип катышып калдыңыз эле? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Рысбек мага айтып калды. Сен бир неме кылып бербейсиңби? Рол аткарып бербейсиңби? Анан ойлонуп көрүп, майли мен жөн эле куда болуп эле келесиң арасында деле деген майли айтып коеюн, майли. Жооп берип неме алып койдум да. Болуптур, катышып берейин деп анан. Кийин эле сүрөттү жөнөт деди. Сүрөт жөнөткөндөн кийин кыздын атасы болуп калдым. Ошол боюнча тартылдык. Кийин болду окшойт десем улансы тартылып акырында кызыбызды күйөөгө чыгарып. Акыры эптеп күйөөгө чыгардык деп. Мактуулук кылдык. Нурбек агабыз актердук жолго аттанып, сиз качан актердук жолго аттанасыз деп атасыз? Мен өзү жашоодо бир жерде актермун, мен жакшы эле деп коем. Мен булардан киндимби деп. Жок, андай эмес. Эми ар бир нерсенин өзүнүн таланты болот, өзгөчөлүк. Мен ошо кийинки жылдарда аппаратура жагына көбүрөөк басым жасап кеткенмин. Аппаратура жагын карап, ошондой жактарын карап. Көп ресторандарга турат коюу. Анан ошо биз өзүбүзчө биз Нурбек эке, мен ошо айтып аткан Рыспай ага дагы эки каларыбыз досторубуз менен жоробуз. Куршапта бир жакшы жоробуз. Бир тууган болуп жүрөбүз кыскасы. Ошо мамиледе үлгүлүү каттоо бар. Биз көптөн бери бул жерде чогуу ырдай элекпиз. Мына ушул жерде концерттин уюштуруучуларына да рахмат. Малика көбүздү кайра бириктирип бул жерге ырдатып аткан болсо, мен азыр ырдап бүткөндөн кийин ушул дуэт ырдамакпыз да, мен эсимден да чыгып калып кетип калдым да. Чечинип аткан жерден кайрап кетти да. Жүрөгүм бүгүндү күтүп, сезим ой санам сени көздө жүгүрүп. Түндүргөн асман күлүп, жұлдыздар түштү айлана күлүп. Дүк дүк дүк. Жүрөгүм менин дүркүрөп. Мына ушу менен сиздерге арналган биздин кыскача чыгарылышыбыз соңуна келип жетти. Дагы бир жолу биздин каналга катталып, ой пикир жазганды унутпаңыз. Кызыктын баары биздин гана каналда болот буюрса.